Assalamu alaikum, men урматтуу көрүүчүлөрүм, катталуучуларым. Мен азыр бир жака погрузкага кетип атам. Жүк алган. Апаловка дейт. Заявка ошентип жазып турду. Анан штораларды ачыш керек болот экен, 2 тарабын. Ошо азыр жолдо баратам. Киевский шоссе, М3 деген жол. Киевский шоссе аты, ошо прямо Киевке барат да, бул жол Украинага кете турган жол. Көрсөтөм сиздерге. Мынакей өзүңүздөргө болот мындай. Таң атпай бул жака жол тыгыны башталыптыр. Москва тарапка кеткен тарабындачы. Мына чалганды көрдүңөрбү? Бизде ушундай погода болот атат. Түнү менен ошо Яндекстин товарларын жүктөп, антибинтип алып барып тапшырдым да. Строгинога, Москвадагы Строгинога алып барып тапшырдым. Ал жактан чыгып эле бул жака жөнөдүм. 2 сааттан ашык жол экен эле, 120 километр экен. Ошо азыр 1,5 сааттай убакыт калды. Жолдо баратам. 70-80% эле жерим оңой болгон Токой да. Менин оюмчачы. Карагай, Токойлор. Жолдун бойлорунда бүт эле Токой көрөсүң го. Караба, караңгы Токойду. Автобус бузулуп калганбы? Жерге туруп калып турушу. Караңгы чытырман Токойду карагыла, мунун ичине кирсең ар кандай жандык бар болсо керек дейм да. Достор, монтип погрузка отурган жерге да жакындап калдык. Бул жерде негизи суу бар экен, бирок көрүнбөйт экен. Жер экен. Бул жакка мурунда келген болчумун өзүчө. Мурунку келгенимде. Оболенская дейт, Оболенская деген кыштак экен да, ушундай. Светофордо сонун болуп мындай бир өчүп берди. Traffic camera ahead. Туугандар, погрузка иш процесси жүрүп жатат. Кара менен жүктөп атат жанынан. Жандагы штораны ачканым негизи кызыктуу болот, негизичи ошол иш процессин тарта албадым. Менде дагы деле социофобия деген нерсе жоюла элек. Адамдар бар жерде видеого тартыш бир аз кыйыныраак да. Социофобия деген нерсе тарттырбайт да, ошо аркага тартып. Ошо аны кандай кылып жойсок болот? Ошо каналымда көрүүчүлөрүм жакшы комментарийлерден, поддержкадан берип турса, подписчиктердин саны көбөйүп турса, оңой эле жеңип коем деген ойдомун. Буюрса. Ошол достор. Негизи бардык эле блог баштайм деген адамдардын кыйынчылыгы ошол болсо керек. Эң чоң барьерлердин биричи, тоскоолдуктардын бири. Азыр полный ушундай жүктөйт экен. Бул жүктү ошо Ногинскийге алып барам. Апаловка деп коюптур, бирок мен жанагындай листтерди ойлодум эле, чоң-чоң листтердичи. Биздин Кыргызстандагы Апаловкаларды. Чөтө булар азырынча
мындай эле нерселер жүктөп атат го. Турбаларды. Жапалком бир частарын жүктөп атат окшойт азыр. Мына много башкачараак экен, бирок кичинекейраак экен. Мына алыс жак тарабына кандай түртүп атканын көрсөңөр. Өзү эки жак тарабына часың деп жазып тур да, заявкагачы. Бирок жакшы. Жигиттер бир эле жак тарабын ачсаң болот деп. Бир жагын эле ачтырып, мындай жыгач менен түртүп атышат да. Мени убара кылбайчы. Лист жүктөбөдү, бирок жалаң эле. Мыналар ушундай трубаларды жүктөдү. Ошо башка эч нерсе жүктөбөдү. Бул жагын ачпайлы кой дешти, ушундай болду. Ачпайлы. Жүктөп коюшту. Азыр эми жыгачтарын полный тизип чыгышым керек кайра ордуларына. Анан штораны тартабыз да. Өзүңөр күбө болгондой жүк жеңил болду. Ошо турбалар эле жүктөлдү, андан башка оор эле нерсе жүктөлгөн жок. Азыр эми жүктү алып алып жөнөдүк Ногинскийди көздөп. То есть Москваны көздөп. Жүк жеңил болсо жакшы да. Айтпасам деле белгилүү кал. Жеңил. Зыңылдап кетесиң да мен менен. Чубарова дейт. Ушундай. Орусиядагы айылдардын аттары эле бир башкача. Аз буга чейин эле не деген болчу? Бухлова деген айыл болчу. Бухлова деген айыл. Ушуга чейинки айылда ошондой болчу атабыз. Бул болсо Чубарова экен. Башкача аташтагы айылдар бар бул жакта. Туугандар, мына ушул здание, ушул курулуш Сахарова. Сахарова деген бар го жана. Мигранттардын канын ичкен, мигранттарды кыйнаган. Ошол Сахарова деген ушул жерде. Достор, жол жүрүп отуруп Москвага да кирип келдим. Азыр МКАДта жарым сааттан бери МКАДта пробкаларда жүрөм. Мына тургандар котельники да, котельники көзөп, ошо котельникидеги жандайлар. Атом электростанциялар. Атом электростанциялар да булар. Ошо бул жерден GPS-ти өчүрүп салган. Котельникиде любой таксист, любой водитель бул жерге келип адашат да айдоочу. Мен дагы бир эки жолу адашканмын бул жерде. GPS иштебейт да такыр. Башың айландырып салат, өзүң бuyakта жүрсөң, башка жакта көрсөтүп салат да. Ошо сабышка байланыштуу да. Атом электростанцияга окутушу жаман да жагындай, удар болсочу. Ошондон коргонушат экен да шын. МКАД деп
Как-то постоянно шундай пробка. Не себептен пробка болот? Себеби ошон стройкалар да. Баягы жолдогу ремонттор. Полосалар кичинерээт, ошондойнан пробка болот да. Садоводто да келип калдык, Садоводто да көрсөтөм. Жолдун арка бетин карап кой, пробканы. Байкуштар. Булар эми пробкага такалды. Сол пробкадан өттүк. Тугандар Москванын эң чоң рыногу болуш керек ушул Садовод. Аябай чоң Садоводдун ичи дагычы. Биз көргөн жагы бул туурасы да. Узун. Ушуну бир кыйдага кетет мына. Мына жакта болсо ашан бар экен. Көрсөтпөй койдум да туура. Акыры Переге да жетип келдик. 4 саат жүрдүм, 5 саат жүрдүм бе кыскасын айтканда. Аябай эле көп жүрдүм жолдо. Москванын жолу түз болгону менен пробкалар күйгүзөт да адамды. Ушундай территория экен. Бүт складтар жабаң. Бул жак офис экен, эч нерсе жок экен буларда, офисинде. То есть бул жакка түшүрүлбөйт экен. 33 градус болуп атыптыр бизде. Шу азыр мына жакка бар дейт кайра. Кайсыл жерде айтты? Вроде будка дедик. 100 метр арка жакта экен эле. Мен навигаторум Пери дегендин дал өзүн алып келип койду да. Көрсө Переге келбестен токтош керек экен алысырактанчы. Азыр эми арка менен кетип атам эми 100 метр. Ортого салып турбай дайынчы, чекеге кадабай. Бир эле машина батарлык жол экен да бул жерчи. Ана уже бир машина келип калды же бул. Азыр муну кое бериш керек эми бир чекеге жылып. Машинаны кое бердим деп. Десем ояктан фура келип алышты көрө бер. Фура ошо эмеге кирип аткан турбайбы? Разгрузкага кирип атыптыр фурачы.
Ушундай да өчөшөт да. Машиналар көп болот. Өткүлө, өтө бергиле, баарыңар өткүлө дейт го. Кайрадан аркага айдайлы. Ötüp ketsin. Эки машина батпайт дедиле, батат экен эки машина. Ушинтип барабыз. Ушундай да бир тааныш эмес территорияга келсең, ушундай случайлар болуп калышы күтүлөт да. Көп деле го болбойт, бирок ушу кээде ушундай болуп турат да. Кээде болуп турат. Өтө бергиле, баарыңар өткүлө. Ошону алдын ала логисттер өзү айтып коюш керек да, мына кирүү системасын көрсөтүп коюш керек да, кандай киресиң дегендейчи. Ушул туран бана тонкий нерселерин айтпайт да. Водительдер кыйналып жүрөт. Аха. Өтө бергиле. Односторонний жолда, ошон үчүн бурулбай арка менен келишке туура келди. Могу жер экен да, мына разгрузкасычы. Мен 100 км наракка барып токтоттум. 100 км деп коюштур, 100 метр. Достор, мына ушундай эме экен. Территория экен да бул жердечи. Ушундай иш-чара, ишкана деп коебу, организация деп коебу. Короче, өтө жакын өттү. Темир тезек, короче, любой нерсени чогултуп алышыптыр. Не кылат интересно бирок. Жүктү жеткирдик, туугандар. Жүктү түшүрүп атат. Жакшы. Кичине эле ачтым. Стакан ачкан жокмун, үчүнчүсүн деле ачпадым почти. Кара менен түшүрүп атат.